Бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн апабыз тирүү болгондо 70 жашка чыгып, аябай дүңгүрөгөн той кылып, китебин презентация кылып, чоң ресторанда күпүлдөп, чоң салтанат куруп атпакпыз. Эми аттың арман дүйнө, биригем дүйнө дегендей ушундай кылып коет экен. Бирок Чыңгыз Айтматов айткандай, эгерде сен артыңда эскерүүчү адам болсо, ал адам эч качан өлбөйт дегендей, апакебиз өлбөйт, апабыз тирүү, ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ар бирибиздин баскан изибизде, апамдын баскан изинде биз жүрөбүз, апакебиз тирүү биз үчүн дайыма. Анан бүгүн Кудай буйруса, Аллахымдын насиби менен уул кыздары артында колу кур эмескен апакебиздин башында атабыз турган уул кыздары апакемдин аманатын аткарып китебин чыгардык. Ушу 28-ине аракет кылып, эң чоң аракет бул Францияда жүргөн инибиз Анимет алыста жүрсө дагы жүрөгү биз менен болуп күндүр-түндүр уктаган жок. Бул китепти чыгаргандар билет, абдан түйшүгү өтө оор экен, өтө чоң түйшүк экен. Аман болсун, апасынын руху колдосун. Анан ушул жерде отурган эң улуу мамамдын эң улуу байкеси Сартай Тайкемдин кызы мына Жанат турпайчу. Жанаттын жолдошу ошол Турар басмаканасында эң чоң, эң башкы главный дизайнер экен. Атабаев Рустам деген бала абдан чоң түйшүк, чоң эмгек кылды. Чоң рахмат. Мамамдын руху ыраазы болсун. Анан бул айтайын дегеним, мамамдын китебинде, мамамдын чыгармаларында мамам өзү жашайт. Апабыз өзү жашайт. Ал өзүнүн балалыгынан баштап азыркы мына кечээки күнгө чейин, кечээки август, сентябрда өтүп кетти, август күнгө чейин жазган, басып өткөн жолу баардыгы жазылган. Мамам ушул өзүнүн жүрөгүнөн чыгарып жазчы, өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Бул жерде мамамды абдан жакшы тааныган адамдар отурат. Бөлөк бөтөн киши жок. Анан мамам ушунчалык жүрөгү таза, бала кыял. Анан анча-мынча тарынчаак, себеби мамам өзү таза адам болчу. Ушакты жаман көрчү. Ошондуктан ошол жүрөгү да назик болчу. Анан дароо ыр чыгарчу да, ошонун баары ырларында жашап атат апакебиздин. Ошо окуган окурмандар баары өзүнүн баягы окурмандар болот го эмеспи, ар бир китептин чыгарманынча. Анан ар ким өзүн табат деп ойлойм ошонун ичинен. Өзүнө жаккан чыгармасын, мен ойлойм, ар бир эле чыгармасы мындай элестүү жазчу да, ошонун баары жүрөгүңүздөрдөн орун алат деп терең ишенем мен. Бүгүн баарыңыздарга мамамдын руху ыраазы болсун. Абдан ыраазыбыз. Тазим ийип башыбызды ийебиз, тазим этебиз сиздерге баарыңыздарга. Анан ушул күндү апабыз абдан күтүп жүргөн. Баарыңыздар келип бердиңиздер, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынакей өмүрүнүн акыркы күндөрү ушул Шайыр апалар менен бирге болуп, Кой Ташка 20-августта барып, татынакай тартылып келип, мени көргүлө деп 31-инде каза болуп, мурунку күндө жөнөттү. Мени көргүлө депчи. Анан мынакей Шайыр апаларды көргөндө биз ошо апабыз арасында жүрөт, апакебиз. Багып борбору отурат, жазуучулар союзу, Болот агай баш болгон. Ошол жазуучулардын арасында мына Төрөкан эже, Насты Жекета эже, баарыңыздардын араңыздарда рахмат. Ушул убакка чейин күнүгө WhatsApp'тан жазып, каят кылгыла, апаңар тирүү, силер барсыңар деп ушундай жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып турдуңуздар. Сиздерге тазим этем. Сиздер бар, апабыз тирүү, апабыз дайыма биз менен, баарыбыз менен. Ушул китепти окуп барыңыздар. Ошол апамдын берейин деген оюн, ичиндеги сырларын, ошо ырына каткан жашынакай өзүнүн жан сырын баарын окуп ушундан алсаңыздар болот. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей Шайыр апалар ошо арабызда жүргөндө апам бардай болуп, татынакай бир ырыбызды арнап берели деп турушат.